Саламатсыздарбы, урматтуу угармандарым. Турмуштун кубанычы менен кайгысы, сыноосу менен үмүтү жанаша баскан, адам баласынын чыдамкайлыгын таңазалаган чакан драмалык аңгемени сиздерге сунуштайм. Эмесе окуяга чогуу күбө бололу. Гүлназ менен Азамат Чаткал өрөөнүндөгү чакан кооз айылдардын биринде жашашчу. Алардын үйлөнгөнүнө 5 жылдан ашкан. Түтүн булатып, 2 балалуу болуп, чакан чарбасын бутуна тургузуп келишкен. Азамат кол ачык, эмгекчил, үй бүлөм деп соккон эмгекчил жигит болсо, Гүлназ сабырдуу, сарамжалдуу, үй бүлөнүн куту болгон аял. Бирок кыштын этегинде айылдагы чарбадан түшкөн кириш азайып, балдардын келечеги, үй куруу пландары үчүн Азамат коңшу өлкөдөгү чоң курулуш объектисине келишим менен иштегени кетүүгө мажбур болду. Гүлназ, сабыр кыл, 6 ай гана иштейм, балдарга да жакшы шарт түзүп берем, анан кайтып келем деп коштошкон Азамат. Атасы кеткенден кийин кечинде видео дайыма чалып, балдарынын күлкүсүн угуп, Гүлназдын абалын сурап турчу. Ар бир чалуу үйгө жылуулук алып келер эле. Бирок ошол каргашалуу бейшемби күнү кечинде Азаматтын телефону өчүп калды. 1 күн өттү, 2 күн өттү. Чалуулар жок, кабар жок. Гүлназдын жүрөгү тынчсызданып, кыжаалат болуп баштады. 3 күнү кечинде Гүлназдын телефону чыңгырап калды. Чалып жаткан Азамат менен чогуу иштеген айылдаш иниси Азат экен. Номерди көргөндө Гүлназ терең дем алып, кубанып да кетти. Бирок трубкадан Азаттын калтыраган, ыйламсыраган үнүн угулду. Гүлназ эже, бек болуңуз. Сизге суук кабар айтканыма кечириңиз. Биз жашаган дача сыяктуу курулуш объектисинде түн ортосунда катуу өрт чыкты. Өрт өчүргүчтөр ичин карап чыгышты. Азамат байке, куткаруучулар анын денесин тапканын айтышты. Ал катуу күйүп кетиптир. Бирок анын жанындагы документтери, калың курткасы жана колундагы сааты Азамат байкеники экен. Аны уккан Гүлназдын колунан телефон түшүп кетти. Түнкү тынчтыкты Гүлназдын жан чыдагыс өкүрүгү бузду. Суук кабар Заматта айылга тарады. Азаматтын апасы Рахим апа талып, жыгылып, айылдагы туугандар, коңшулар дароо топтолушту. Гүлназ болсо эч кимдин сөзүн укпай, бир чекитти карап, бул калп, ал тирүү, мени таштап кетпейт деп гана ичинен кайталап жатты. Арадан 1 жума өтүп, маркумдун денеси официалдуу документтерге таянып, өрт кырсыгы болгон шаардан табыт менен алып келинди. Эл чогулуп, Карагашта даярдалды. Денеси катуу күйгөндүктөн жакындарына ачып көрсөтүшкөн жок. Куран окулуп, айылдагы көрүстөнгө жерге берилди. Көмүлгөндөн кийин Азат Гүлназга өрттөн аман калган буюмдарды тапшырды. Ал Азаматтын паспортунун калдыгын, өрттөн карайган нике шакегин жана калың кайыш боолуу кол саат эле. Гүлназ саатты колуна алып, кармалап жатып таң калды. Бул чындап эле Азаматтын сааты болчу. Бирок Азамат сааттын кайышын дайыма бошотуп, 3-чү тешикчесине тагынчу. Ал эми бул сааттын кайышы 2-чи тешикчеге кысылып, тешиги жешилип калыптыр. Жок, бул Азамат эмес. Азамат саатын мындай кысып тагынчу эмес, деп шыбырады Гүлназ кайненесине. Бирок кайненеси да, туугандары да муну аялдын күйүткө ишенбей, өзүн сооротуусу катары кабыл алышты. Айланайын Гүлназ, өзүңдү кыйнаба. Тобо кыл, балдарыңды ойло, дешти аксакалдар. Арадан дагы 3 ай өттү. Айылдагы каргашалуу күн ташталганы менен Гүлназдын үйүндөгү оор жымжырттык тараган жок. Гүлназ Куран окутуп, балдарын багып күн кечирип жатты. Бирок ар бир түнү түшүндө Азаматты көрчү. Түшүндө күйөөсү дайыма
Мен аманмын Гүлназ, үйлаба деп айта турган. Аптаптуу жайдын бир кечинде балдарын уктатып коюп, сыртта жылдыздарды карап отурган Гүлназдын телефонуна бейтаныш чет элдик номерден билдирүү түштү. Ал телефонду ачканда жүрөгү токтоп кала жаздады. Билдирүүдө кыска гана текст жазылган экен. Сүйүктүүм, саатымды жоготуп алдым. Бирок мен тирүүмүн. Айылга азырынча эч нерсе айтпа. Сабыр кыл, күт. Гүлназдын колу буту калтырап, көзүнөн жаш агып жатты. Бул сөз алардын ортосундагы гана сыр эле. Экөө баш кошкондо Азамат дайыма саатын унутуп калса, сүйүктүүм, саатымды жоготтум, бирок мен сеникимин деп тамашалачу. Муну башка эч ким билиши мүмкүн эмес эле. Гүлназ дароо ошол номерге кайрадан чалды. Бирок телефон өчүп калды. Арадан дагы 2 күн өткөндө кайрадан чалуу келди. Трубканын тиги жагынан Азаматтын чарчаңкы, бирок кадимки тирүү үнү угулду. Азамат окуянын чоо жайын айтып берди. Ошол каргашалуу күнү Азамат иштеп жатып, башы катуу ооруп, жанындагы коңшу өлкөдөн келген жумушчу дос баласына саатын жана калың курткасын калтырып, жакын арадагы дарыканага чыгып кеткен экен. Ал ортодо дача катары колдонулган имаратта газ баллону атылып, заматта катуу өрт чыккан экен. Азамат дарыканадан чуркап келе жатканда, имараттын жанындагы курулуш конструкциясы урап түшүп, анын башына катуу тийген. Азамат башынан жаракат алып, эс үчүн жоготуп, ошол аймактан өтүп бара жаткан тез жардам кызматы аны өздүгү белгисиз бейтап катары коңшу шаардагы ооруканага алып кетишкен экен. Ал эми имараттын ичинде калган тиги жумушчу бала Азаматтын курткасы менен саатын кийип алгандыктан, куткаруучулар аны Азамат деп ойлоп, документтерин таап кабарлашкан экен. Азамат 2 айдан ашык комада жатып, эсине келгенден кийин да эс тутуму убактылуу жоголуп, өзүнүн ким экенин, кайдан келгенин эстей албай жаткан. Бир жума мурда гана эс тутуму калыбына келип, Гүлназдын номерин эсине түшүргөн экен. Арадан 5 күн өткөндөн кийин айылга чакан такси келип токтоду. Унаадан башы калың бинт менен таңылган, бир аз арыктаган, бирок аман эсен Азамат түштү. Айылдагылар, туугандар Азаматты көргөндө кадимкидей көздөрүнө ишенбей, кээ бирлери коркуп да кетишти. Рахима апа баласын кучактап эс үчүн жогото жаздады. Эл арасында өлүмдөн кайткан Азамат деген кеп заматта тарады. Азамат үйүнө кирип, балдарын кучагына алып, Гүлназдын көз жашын сүрттү. Гүлназ, жүрөгүңдүн сезгени туура экен. Мени кечир. Ушунча азапты башыңдан өткөрдүң. Бирок Кудай менин силердин тилегиңер, сүйүүңөр үчүн кайтарып берди. Кийинчерээк расмий органдар өрттө каза болгон байкуш жумушчунун өздүгүн тактап, анын жакындарына кабар беришти. Ал эми Азаматтын үй бүлөсү үчүн бул окуя турмуштун эң чоң сыноосу жана эң улуу керемети болуп калды. Урматтуу угармандарым, адам баласынын жашоосунда үмүт менен сүйүү бар жерде кереметтер сөзсүз орун алат. Кандай гана оор сыноолор, ажырашуулар болбосун жүрөктөгү ишенимди жоготпоо керек экендигин бул окуя дагы бир ирет далилдеди. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр жана үй бүлөлүк ынтымак каалайбыз. Ар дайым жакшы кабарлар гана коштоп жүрсүн. Кийинки видеолордо жолугушканча аман эсен болуңуздар.